Ысык көлдө 5 жерге лыжа базасын куруу пландалууда. Ысык көл облусунда 5 тоо лыжа базасы курулат. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында учурда туризм департаменти жаңы лыжа базаларын куруу үчүн жер тилкелерин издеп жатат. Ысык көл облусундагы тоо лыжасы кластери долбоору боюнча лыжа базаларын курууга болжолдуу түрдө 5 жер тилкеси аныкталды. Чүй облусунда лыжа базалары жетиштүү, ал эми Ысык көлдө бирөө эле болуп жатат. Ошондуктан жакынкы жылдары дал ушул жака көңүл буруу пландалууда. Албетте башка аймактардагы каралып жатат, деди Жаманкулов. Министрликтин маалымат кызматы лыжа базасын куруу тилкелеринин болжолдуу тизмесин кийинчерээк бере турганын айтты. Жаманкулов Зил лыжа базасында жыл сайын өтүүчү салттуу Кыргызстан тоо лыжа жана кышкы эс алуунун өлкөсү 2022 кайрымдуулук фестивалына катышкан. Анда базанын директору Акбар Розиев Зилге бара турган 2,5 чакырым жолго асфальт төшөтүүнү суранган. Министр өтүнүштү кабыл алып, жолун оңдоп берүүнү убадалаганы айтылды. Жумгал районунда заманбап шарты бар жаңы мектеп курулду. Жумгал районунун Жаңарак айылында Айып Идинов атындагы орто мектептин жаңы курулган имараты пайдаланууга берилди. Бул тууралуу аймактык кабарчы президенттин Нарын облусундагы өкүлүнүн маалымат кызматына таянып кабарлады. Аталган орто мектептин биринчи корпусунун имараты жараксыз абалга келгендиктен 2019 жылдын октябрь айында Сауыт өнүктүрүү фондунан 66 миллион сом бөлүнгөн. Натыйжада 12 окуу кабинети, усулканасы, китепканасы, жыйындар залы, спорт залы, ашканасы менен 225 орундуу заманбап мектеп имараты курулду. Билим уясынын ачылыш аземине президент Нарын облусундагы өкүлү Сабыркүл Ашымбаев, Сауыт өнүктүрүү фондунун өкүлү Баян Жамил Абдалла Махмуд, Жумгал районунун акими Жамшит Матанбаев жана башкалар катышкан. Курулуш иштерин Мэри Белл Текстил иншаат компаниясы жүргүзгөнү айтылды. Сахарова борборунда ээп жарандар үчүн өзүнчө өткөрмө ачылды. Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө өткөрмө ачылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, аталган борбордо 19 февралдан тартып 2А деген өзүнчө өткөрмө бөлүмү ачылып иштей баштады. Бул чара Кыргызстандын жарандарына узун кезекти айланып өтүп, миграциялык борбор көрсөтүүчү кызматтардан, медициналык кароодон өтүү, манжа изин каттоо жана башкаларды тез өтүүгө жеңилдик берет. Кыргыз тарап Орусияга маселени тез арада чечкен үчүн ыраазычылыгын билдирет деп айтылат ТИМдин билдирүүсүндө. 2021 жылдын 29 декабрында Орусияда чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жаңы миграциялык эрежелер иштей баштады. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуш тоорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу зарыл. Бул күндөрү каттоого туруу үчүн кезекке тизилгендер Москва аймагында өтө көп болуп, миңдеп саналып жатканы байкалган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине 17 февралда нота жөнөтүп, жаңы миграциялык эрежелер алкагында текшерүүдөн өтүүдө ээпке мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө коридор ачып берүү өтүнүчү менен кайрылган болчу. Орусиядагы мигранттарга коюлган жаңы талаптар аларга кошумча түйшүк жаратып жатканы, бул ээп ичиндеги макулдашууларга карама каршы келери тууралуу маселе 19 февралда жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандан тышкары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия мүчө. Бул уюм ортодогу бажы тоскоолдуктарын жоюу, элди жана товарларды эркин өткөрүү максатында уюшулган. Кыргызстандын туризм тармагын өнүктүрүүгө 1 миллиард сом бөлүндү. Быйыл туризмди өнүктүрүүгө бюджеттен 1 миллиард сом бөлүндү. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Жаманкулов билдирди. Анын айтымында каражат жер бөлүп берүү жана инвесторлорду издөөгө жумшалат. Туризм тармагында олуттуу өзгөрүүлөр болот, жаңы долбоорлор ишке ашат. Азыркы тапта көптөгөн туристтик объектилер жеке менчикте турат. Эгер жеке инвестор өзүнүн инфраструктурасын жакшыртууга белсенсе, мамлекет анын пландарын ишке ашырууга жардам көрсөтүүгө даяр, деген Жаманкулов. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буга чейин быйыл жазда бардык туристтик аймактардын жолу оңдолуп, асфальт төшөлөөрүн билдирген. Эртең парламенттик делегация, анын ичинде Адахамат Умаров, Орусияга расмий иш сапары менен барат. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов жетектеген парламенттик делегация 21-22 февралда Россияга расмий иш сапары менен барат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады.
Билдирмеге караганда, бул Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын алгачкы расмий иш сапары болуп эсептелет. Буга чейин Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин Мамытовду расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырган болчу. 2 күндүк иш сапардын жүрүшүндө делегация Володин менен жолугуп парламенттик кызматташтык, ЭЭПтин алкагындагы бирдиктүү иш-аракеттер, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык маселелерин талкуулайт. Ошондой эле миграция маселесине да өзгөчө көңүл бурулат. Маселен, миграциялык каттоо административдик чара көрүү жана жумуш берүүчүлөр тарабынан түзүлчү эмгек келишимдери туурасында сөз болот деп жазылат маалыматта. Талант Мамытов кесиптеши менен Кыргызстандын жүк ташуучуларынын орчундуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөрү айтылган. Парламенттик делегация Россия Федерациясы кеңешинин спикери Валентина Матвиенко менен да жолугат. Делегациянын курамындагы депутаттар: Талант Мамытов, Жогорку Кеңештин төрагасы, делегация башчысы; Улукбек Ормонов, Жогорку Кеңештин депутаты, Ишеним фракциясынын лидери; Адахамад Умаров, Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери; Нуржигит Кадырбеков, Жогорку Кеңештин депутаты, Иман Нуру фракциясынын лидери; Шарапаткан Мажитова, Жогорку Кеңештин депутаты; Чыңгыз Айдарбеков, Жогорку Кеңештин депутаты; Мирлан Самый Кожо, Жогорку Кеңештин депутаты; Элдар Сулайманов, Жогорку Кеңештин депутаты. Акчол Махмудов турнирде жеңилип Кыргызстан күрөш уюмуна даттанды. Кыргызстандык балбан Акчол Махмудов Болгарияда өтүп жаткан Дан Колов Никола Петров эл аралык турниринин жарым финалында утулуп калды. Ал үй ээси болгариялык Айк Мнацакань менен күрөшүп, беттеш 4-2 эсеби менен аяктаган. Балбандар экинчи бөлүккө өтүп, эсеп саны 1-1 болуп турганда атаандашы ак жолду партерден көтөрүп, 2 упайга ээ болгон. Бирок ал көтөргөндө Акчол каршылашын басып жыгылып, тегерек чийинден сүрүп чыгарган. Бул үчүн кыргызстандык балбанга 1 упай берилди. Буга макул болбой машыктыруучу челлендж ыргытса, болгариялык балбан ортого түшкөн челленджди четке ыргыта тепкен. Натыйжада калыстар машыктыруучунун талаштуу сурамын канааттандырган жок. Мындан улам каршылашына дагы 1 упай берилип, беттеш 4-2 эсеби менен жыйынтыкталган. Кыргызстандын күрөш федерациясы Instagram баракчасы аркылуу бириккен күрөш уюмуна даттанган. United World Wrestling болгариялык спортчу Айк Мнацакяндын агрессивдүү жана жосунсуз аракеттерине, ошондой эле калыстар комиссиясынын кыргызстандык Акчол Махмудовго карата чыгарган чечимине көңүл бурушуңуздарды сурайбыз деп айтылат кайрылууда. Дан Колов Никола Петров эл аралык турнири Болгариянын Велико Тырнава шаарында 17 февралдан 20 февралга чейин өтүп жатат. АКШ НАТОнун чыгыш бөлүгүнө миңдеген аскер жөнөтүүгө даяр. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Литвага болгон иш сапарынын учурунда АКШ НАТОнун чыгыш флангына дагы миңдеген аскер жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Биз НАТО боюнча союздаштарга болгон милдеттенмебизди абдан олуттуу кабыл алабыз. НАТО келишиминин 5-беренесин сактоо боюнча биздин милдеттенмебиз болоттой күчтүү. Биз НАТОнун чыгышы флангына кошумча америкалык аскерлерди жөнөттүк жана керек болсо дагы миңдеген аскерди жөнөтүүгө даярбыз деген Остин Литванын тышкы иштер министри Габриелус Ландсбергис менен болгон биргелешкен маалымат жыйынында. Буга чейин Литванын президенти Гитанас Науседа АКШнын вице-президенти Камала Харристен ротациялык батальонду туруктуу жайгаштырууну жана Литвадагы америкалык аскерлердин санын көбөйтүүнү суранган. Белгилей кетсек, Орусиянын коргоо министрлигинин башчысы машыгуунун 1 бөлүгү аяктап баратканына жана дагы 1 бөлүгү жакынкы аралыкта бүтөөрүн билдирген. Соңку суткада коронавирустан 2 адам каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, соңку суткада коронавирустан 2 адам каза болду. Ошондой эле 35 адамдан илдет аныкталган. Анын ичинде Бишкек шаарында 19, Ош шаарында 5, Чүй облусунда 7, Талас облусунда 1, Ысык көл облусунда 3 адамдан илдет табылган. Муну менен катар 142 бейтап оорудан сакайып үйлөрүнө чыккан. Пандемия башталгандан бери жалпы 200.322 кыргыз жараны илдетке чалдыгып, анын ичинен 194.099 адам илдеттен айыккан.